Ассаламу алейкум, Көкбөрү ормандары. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Достор, Московский район Бештерек айылы биз турган жер. Жылкы кармаганга өтө бир ылайыктуу жерде бир сарай сатылат экен, өтө бир жакшы келишкен шарты менен. Ошонун ичинде достор, бир топ кызыктуу маалыматтар бар. Анын үстүндө жайыттар, жерлер жана ушул сарайда ушу жылкы багытына даярдалган загондор, анын ичинде бардык камтыган маалыматтарды сиздерге тааныштырып көрсөтүп беребиз. Достор, анда бисмилла деп таанышууну баштайбыз. Бул адегенде ушул жердин башталышында ушул жерге тайларга загон салынган экен. Тууган, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы ден соолуктар? Жакшы. Баракелде. Анда бир ирети менен таанышып кете берсек. Бул жерди атайын тайларга арасталган ба? Ооба. Не үчүн бул чекеракта болуп калды? Бул үйгө жакын, кечинде чөп салып, кечинде карап турган жаш кулундарды. Ошого эле үйдүн жанына ылайыкташтырып тосуп койгонбуз. Баракелде. Бул жерде бул жалаң тайларбы булар? Быйылкы кулундар. Быйылкы кулундар. Машалла. Кеттик достор. Анда Арбастой. Карабайыр кулундар. Карабайыр кулундар ушунча чоң ба? Айгыры чоңбу? Жок, айгыры. Айгыры азыр көрсөтөм. Так, бул достор жемкана, чөпкана экен. Мынакей адегенде биринчи бул жерге ушундай чоң ушу машина келип туруп элес төгүп кете бере турган кылып туруп даярдаган экен бул жерде. Мына достор, бул жемкана, үстү бүтүн, эч жеринен суу тама турган жери жок. Машина менен келет, төгөт, кете берет. Кестик. Арбастой улантабыз. 30 тоннадай жем батат. Жалпы канча батат? 30 тоннадай. 30 тоннага чейин батат экен достор жем. Мына бул жер чөп кампа. Тууган, бул жерге канча түк батат? Бул жерге эң аз болгондо 10 000. 10 000ден көбүрөөк батат. Мынакей достор, ушул ортодогу ушул жер ачылат экен. Машина менен түзү кирип барып эле эки жагына төгүп кете берет. Аягында ортосуна жийип таштайт. Машалла. Баракелде. Кеттик. Улантабыз анда. Достор, бул биринчи загон. Чоң баягы достор, үйрү жылкы кармаганга шартталган экен да. Бул жер не өзүнчө бөлүп койдуңар? Бул жер үйүрдү камап, жанагы мезгилдерде туут мезгилинде камалат жылкылар. Андан кийин айгырына чөп жакшы көтөрүлө электе айгырын киргизип бул жака жем менен чөп берип тойгозуп кайра бошотуп коебуз. Өзүнчө айгыр камалат экен да берген да? Ооба, бул жерге айгыр камалат. Мына достор. Ар жагында бээлер. Биягы өзүнчө. Биринчи деп коелу достор, мынакей бул жакта дагы 2, 3 өзүнчө экен. Так. Бардыгы темир менен курчалган. Жылкыга ылайыкташтырылган. Жылкыга ылайыкташтырып. Бул деле ошондой эле айгыры камалат. Жем чөп жеп туруп кайра үйүрүнө кошулат. Бул жагы бир үйүр батат, бул чоң үйүр батса болот. Бирге өтө эле чоң экен. Ооба. Карагыла достор. Бир тарабына эле 100 баш батат бул жагына. Бул акырлар
Лотоктон экен. Кар көп колдон жеп калганда ушакка киреби ошондо? Жок, бээлер жебейт. Мондой 1 жаш тайлар арыктап, карулуу болуп калганда 1 ай алып келип, ушинтип жем чөп чачып коебуз. Негизинен жайыттан эле чыгат. Таладан эле чыгат, кышы менен. Ооба, кышы. Кышын жайын кол карабайт. Ай, машалла, мон караган. Бул жагы дагы өзүнчө экен. Бул жагында деле 100 баш батат. Эки тарабына тең ушундай чоң. Этиги жерине айгыр камалат жанагындай эле. Чөбүн жеп, жемин жегенден кайра үйүрүнө кошулуп калат. Баракелде. Кеттик достор. Улантууну баштайбыз. Мындайча айтканда бардыгы, темир менен тосмолору дагы бардыгы жарактуу достор. Биз сынып урап калганда жери жок экен. Эми мынау майда болуп бөлүнгөн жерлер не болгон буларга? Бул такалагангабы же кандай? Бул раскол жанагындай тавро баскан мезгилде, чип басканда, жылкылардан кан алганда ушул жерге камалып туруп, расколго кирет. Бул жактан ветврач ыңгайлуу кан алып, чип басып, кулундарга да албен бергенде, ивермек сайганда ушул жерге киргизип туруп эле дарылаганда ошого атайын жасалган. Баракелде. Мынакей достор. Бул жака өзүнчө камап алып, бул жака бирден алып кирип алып 5-6 чоңдор 3-4 кирет. Табро басабы ушул жака алып кирип алат экен да. Мына достор, эми бул достор мынакей сарай, мынакей бул өзүнүн ушул сарайдын башынан аягы бул көрүнүп турган. Бардык жери жарактуу. Ушу азыр размери канча сарайдын? 62 метр узуну. Машалла достор. Узун 62, туурасы 9-8 барбы? 8 же 9 метр туурасы. Баракелде. Анда бир сарайдын ичи менен да бир таанышып чыксак, Кеттик, улантабыз. Мына достор. Так, ушу бир четинен келеличи, Бул жак диник кылып бөлүп койтурсуң. Бул жерде канча диник бар? Бул жерде 5 ой бар. Бул чоң эле бөлмө турбайбы өзүнчө? Ооба. Берге бир атка экен да. Бул жака минген аттар, анан үйүрдөн келгенде аттар кармалат. Мына достор диниктери. Бир 4x4 же 4x5 ушундай экен диниктин размерлери. Мынакей. 1, 2, 3, 4. Наркы узунду кошкондо 5 ой экен да ошондо. 5 диник экен да. Бул могу узун жагы кантип пайдаланып атасыңар? Бул жагы бээлер тууган мезгилде андай Туут мезгилинде эле экен да? Туут мезгилинде колдонобуз. 4-5 күн улун торолгучекти камап турабыз, канын чыгарып туруп үйүнө кошуп таштайбыз. Светтер уланган баары иштейт. Уланган бар жогу бар. Иштейт. Баракелде. Кеттик достор анда. Мо сыртына арка жагына чыгалычы. Бул жерден жол бар окшойт аркасына. Ооба, арт жагына жол бар. Бул ичинде байлангандарды сугарганы сыртынан мына жерден чыгат. Бул жакта дагы өзүнчө барбы? Бул жакта бир үйүргө ылайыкташтырылган баары. Машалла. Жанагындай эле айгыры камала турган отдельный загону бар. Бер жагына 1 жаш тайларды камап койсо болот. Бул жер өзүнчө экен, достор. Ал жагы өзүнчө. Бул жагы өзүнчө экен. Бул дагы жанагындай экен да. Бул жака камап туруп, айгырды бөлүп туруп, ушул жерге коюп берип коет. Жүрө берет экен. Сарайдын ушул дөңсөө чек ара окшойт,
Бул жак дөңсөнүн ар жагында суу бар. Кышын жайын токтобойт. Сарайдан алып чыгып эле мына жерден сугарышат. Кайра алып кирип кетишет. Сарайдын жанында. Бул эмне эгиндин суу эмнеге токтобойт? Бул кышында токтоп калат го көп жерлерде. Жок, бул дренаждан сарыгып чыккан суулар кышын жайын токтобойт. Тоңбойт дагы. Бул жактагы жайыттар кандай бул? Силерге пайдаланганга болобу? Бул жак жайыттар кышын жайын пайдаланганга болот. Азыр көрүп атасыңар, мына жылкылар жайылып жүрөт. Кышында кол карабайт. Ушинтип эле үйдүн тегерегинде жайылып жүрө берет. Бул жагында карасаңар болот, тиги жайыт. Машалла. Ылдыйк сарайлардан дагы кетет, тиги көрүнүп аткан үйлөргө чейин кетет жайыттар. Мына уйлар, жылкы бар жок ушинтип эле жайыттан чыгат. Кол карабай. Сарайдын тегерегинде эле жүрөт. Анда эгин жыйылгандан баштап Жок. Жаска чейин берк экен да, ачык экен да ошондо. Жок, бул сарайдын территориясы азыр көрүп аткан жер круглый год жайыт ушундай. Кышын жайын жайыт. Бияка эгилбейт, эгилбейби? Жок, эгилбейт, жайыт. Кышында дагы, жазында дагы, жайында дагы жайыт бул. Туура. Ушуну иштетишпейт экен да жер да? Жок, жайыт да негизи сарайларга ылайыкташтырылган жайыт. Бул сарайдын жайыты кенен. Баракелде. Бул жерге эчтеке эгилбейт. Жайыт жер. Жайыттын жери экен да, көрсө. Мына кызык. Баракелде. Азыр ошондо документке ылайыктуу, документальный жердин аянты канча бул жерде? Азыр документи жанымда жок, где-то 1,5 гектар. Кос актысында 1,5 гектар. Сарайдын территориясы. Документи баары так. Так, кос актысы бар. Бул эми Союздан калган сарай документи бар. Мынакей достор. Бышкан кирпич менен салынган сарай экен. Чыкалары жабылган. Могу чатырын котордуң беле? Ооба, крышасы алмашкан. Шифер болчу, шиферлер сынгандайын алмашкан. Шифер болчу эле да көбүнчө. Мына достор, ушундайча айтканда баягы жылкы чарбага өтө местасы дагы, шарты дагы бардык жагы ылайыктуу экен. Ушундайча таанышыкты. Азыр достор, мындан сырткары өзү ушул сарайга тиешелүү 15 гектар айдоо жери бар экен. Аны азыр жол жектен буюрса тартып өтүп кетебиз. 15 гектар туган, Ооба, 15 гектар. 15 гектар. Ал жерге не себеп атасың? Будай, жүгөрү, арпа, бедеби? Быйыл жүгөрү себилди. Мурунку жылы арпа себилген. Андан мурун беде болчу, беден буздук. 4-5-6 жыл болгондо. Баракелде. Бул жактар ушу сарайдын тегереги бүт жайыт. Бул үй болуп салынган го дейм, а? Жо, бул склад сыяктуу эле. Свет бар, достор. Свет однофаска, а? Однофаска. Өзү линия трехфаска келген. Биз азыр однофасканы эле колдонобуз. Ошол жакта ушул свет менен кеткен катар сарайлар кеткен столбар экен да, достор. Малдар жайылып жүрөт. Ошол дарактарга чейин достор жайылат экен. Ошол линиянын ар жагы эгин жайыт экен. Бер жагы малга жөн эле жайыт экен. Мына достор, бул жакта киши жашаганга 2 бөлмөлүү үй бар экен, имарат. Бул баягы Союздун убагында полдома деп койгон, ар жагында башка. Бер жагында 2 үй бүлө болуп жашашкан. Кыскасы мына ушу бышкан кирпич менен салынган. Бул ушул темир тосмодон биягы бул сарайга карайт экен, ал жагы аркы сарайга карайт. Достор.
терес кіре беріші. Жаққа кухня екен бұл жағы. Бұл жағы шу 2 бөлмеден тұрған бөлме, жашоочу бөлме екен достар. Мына достар, ошо сарай жөнүндө ушундайча маалымат болду, таанышып чыктык. Эми азыр буйруса айдоо жери бар экен 15 гектар. Андагы бир көрүп тартып өтүп кетели. Мынакей чалкыган кенен жер экен да, карагылачы. Таң калатам достар. Ошол жай ошол эле камабайбыз дагы дейт. Каяктан жүрөт десем, камабайбыз дейт. Ушул жүрө берет. Bir günde 2 günde barıp göz salıp koyabız deydi. Şurada 3-4 жылкы çarbanıga arar жерде жүрө берет deydi. Mınak. Tabii çöp menen. Жанагы сарайдын алдындагы жол менен келдик ушул жерге мына дөптүз. Ошо биз көрсөткөн сарай ар жагындагысы. Мынакей ушундан ошо даракты четиндеги даракты бойлой ушул жака чейин жайыт экен да достор. Мына карагылачы. Жайыттан кенен деген. Мынакей. Бул жактан буягы Московский, бул жагы жайыл экен. 2 райондун чегарасы экен достор. Бул жагы болсо ошо. Ошо дарактарга чейин жайыт экен. Мынакей. Kışın жайылып жүрө берет экен да. Жылкылар жайлоого кеткенден кийин бул жер анча-мынча тайгунандар калат да, же баары кетеби жайлоого? Bunlar kalat, bunlar şu jayında жүрө берет, тегеректе. Бул жерде сарайлардын кошуналары кандай? Жакшы, алар деле ушу жылкы чарба менен алектенеби же башка чарбалар мененби? Кошуналар уй кармайт. Мине турган эле жылкылар бар. Уй, булар сүт багытында. Уйлары жанагындай сүттү талаадан тоюп 15-20 литр сүт бере турган уйлар. Баракалла. Чалкыган кенен жер экен да. Мына достор, бая сайыздын убагында чыккан артезиан бар экен. Сууну көргөндө жаным кирип кетет го. Ушинтип үйүң алдында шаркырап чыгып турса, суу. Ya bismillah. Болгон сууну ташып ичишет экен да достор ошоко. Иче турган суу. Артезиандын жакшы жери ушундай эле. Кол салып иче бересиң. Кышында жылуу болот, жайында муздак болот достор. Кеттик андагы ар көздөй азыр айдоо жерине барабыз эми. Айдоо жерине бир тартып өтөлү. Буйруса. Мынакей достор, ошентип азыркы биз тарткан сарайдын эгин жайытына келдик. Ошол жана биз көрсөткөн ушул дарак аркы бети сарай, бул жагы жалаң эгин жайлар экен достор. Ушул жерде азыр көрсөтөм, мынакей. Ошол кара бээ, ошол жерде тоор бээлер жайылып жүрөт. Ошол узунунан кетип туруп барат экен да, ошол жерде тал турат достор. Аягы ошол жерге чейин барат экен. Жалпы жер аянттын размери 15 гектар достор. Мынакей. Мындайча айтканда ушул жерге эгин жыйылгандан кийин камап эле коет экен да. Мынакей бул жактан ары чыга албайт. Ар жактан да чыга албайт, бул жактан да чыга албайт экен достор.
Мынакей эми мынакей суу бул жактан эгин суугат экен. Ушул лоток менен келет суу. Суунун башы. Бул жака жүгөр сепкен экен. Ар кимиздин өзүнүн маңдайынан чыгат экен да суу, достор. Мынтип бөлүп кылып коюптур жерлерди. Узундан кете берет экен. Мен таң калып атам, достор. Ушул жайлоодон келет дейт. Жайлоого чыккандары. Ошо менен октябрда келет, апрелге чейин корук жок дейт. Ушул жерден мындайча айтканда баягы тоют акысыз экен да бул жерде, достор. Мындай жерде ушунча жерден эми семирбеген мал, семирбезе дагы өзүнүн керектүү тоют жетиштүү экен да. Ошол жылкылар сеникиби? Же элдикиби? Меники. Ушул жерден түгөлдөп коет, кете берет. Ооба, санайт кетет. Сарайдын жанында. Сарайдын жанында. Мына достор. Мына достор, кыска нуска ушундайча маалымат болду. Сарай жерлери жөнүндө. Буйруса мен ээсинин номерин описанияга калтырам. Биз сурабай калган, тактабай калган маалыматтар болсо байланышып сүйлөшүңүздөр, достор. Эми баасына келе турган болсок, $350 000 баа коюп атат. Соодасы бар. Ээси менен жерди келип көрүп, сарайды көрүп, анан сооданы кыла бересиздер, достор. Буйруса документтерин дагы жаныма алып коем деди. Кайсыл убакта көрсөтчү болсо көрсөтөм деп. Документтер баары так экен. Ошол, достор, анда ассаламу алейкум барыңыздарга. Кийинки чыгарылыштан жолукканча